Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев Конституциялык соттун төрагасы Эмил Өскөнбаев менен жолугушуу өткөрдү. Иш-чарада тараптары сот системасын жакшыртуу жана адам укуктары менен эркиндиктерин коргоо боюнча реформада өз ара натыйжалуу кызматташууну жакшыртуу багытындагы маселелерге токтолушту. Сиздер менен биргеликте эме жолугушуучу. Мына азыркы учурда президенттин талабы аябай сот системасына көңүлү чоң бурулуп атат. Анан ошол эле сот системасынан Садыр Нуркожоевич чоң бир реформаларды күтүп атат. Ушул багытта, ошол реформа багытында ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ушу сиздер менен биргеликте сот системасы кандай жолду тандайт, кандай жолго биз кетишибиз керек. Ушу реформаны кайсы нукта, кайсы багыттан баштасак. Эми бул сот системасынын реформасы бир эле жогорку сотко таандык эмес. Бул конституциялык сот дагы түздөн түз. Сиздер дагы ушул салымыңыздарды кошуп, ушу биргеликте мындан ары кандай биз жол менен кетебиз. Ушул боюнча сиз өзүңүздүн пикириңизди билдирип койсоңуз. Ошол өзүңүз туура айтасыз. Алгачкы бул ушул сот системасынын ичиндеги мамилени туура түзүү депчи. Ошонун баардыгына ошол баардык кийинки кадамдарыбыз ошого негизделсе, мен оюмча бир чоң жыйынтыкка жетебиз деген сөз да. Талашкандай деле эч нерсебиз жок да, туурабы? Баарыбыздын максатыбыз бир деген сөз. Ошол себептен эгерде бирдикте иштеп, баардык нерсени кеңешип, ошол өзүбүзгө тиешелүү ыйгарым укуктарды аткарсак, менимче жыйынтыгы жакшы болот деген ойлойм да. Мындан тышкары 2023-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын сот адилеттик системасын өнүктүрүү мамлекеттик максаттуу программасын ишке ашыруу аркылуу сан ариптештирүү, сот тутумунун каржылык көз карандысыздыгын камсыздоо жана бирдиктүү сот практикасын иштеп чыгуу маселелери талкууга алынды. Ошондой эле жогорку соттун өкүлчүлүгү институтун конституциялык сотко киргизүү жана жарандардын укуктук маданиятын жогорулатууга багытталган биргелешкен чаралар боюнча маселелер каралды.